Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн сиздерге көлдүн үстүнөн Аллах табарак ва тааланын тынчтыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах табарак ва таала буйруп, биздин тоолорубузду, жайлоолорубузду, көлдөрүбүздү, сууларыбызды барды жок караңыз. Аллах бизге бардык нерсени берип койгон. Бизде неемат өтө көп, жакшылык өтө көп. Бизнесте дагы ийгиликке, бир жакшылыкка айтор эмнеде маселеде бир нерсеге жетейин десең, Кыргызстанда өтө мүмкүнчүлүктөр көп. Бир досум Россияга кетип жатып, мен иштегени кеттим деди. Ал ниетиге жетти, чындап иштеп атат ал. Бир байлыкка жеткен жок, же бир жакшылык нерсеге жеткен жок. Ал максатыны иштеп өнүгүп кетемин, болуп кетемин. Ал жакта бизнести кармайм деп ниет кылып кеткенде ал балким ал ниети башкача болмок. Урматтуу мусулман бир туугандарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы балдарыңарга сууда сүзгөндү, жаа атканды, ат мингенди үйрөткүлө дейт. Бүгүн андай болбосо дагы бизде сууда сүзүү армия тармагы дагы өтө өнүккөн, СВД болсун, АКМ болсун, снайпер болсун, айтор бардык нерсени үйрөнүп алганы бул өтө жакшылык, пайда нерсе. Бул сууларды караңыз. Суу неемат, урматтуу мусулман бир тууганым. Аллах табарак ва таала суу менен жаны бардын бардыга жашоо бердик дейт. Суу жок, жашоо жок. Бүгүн светсиз, токсуз башкасы жашоо мүмкүн, бирок бул сууларсыз жашоо мүмкүн эмес. Суу биздин негизги багытыбыз, негизги байлыгыбыз. Аллах табарак ва таала буйруп, бул нерселерге шүгүр кылышыбыз керек. Шүгүр дегени бир гана Кудайыма шүгүр деген эмес. Бул неематтарды көздүн карайгенде сакташыбыз керек. Бүгүн ар кадамда каждый место мусор болуп калыптыр. Бирок башка өнүккөн өлкөлөргө барсаңыз, ал каждый место жыргал болуп калган. Бүгүн биз неематтарды сакташыбыз керек, көздүн карайгенде, урматтуу мусулман бир тууганым. Бир адам чөгүп жатты. Чөгүп кыйкырып, help me, помогите, бауырлар жардам бериңиздер деп аркандай сөздөр менен жардам сурап жатты. Бир данышман адам көлдүн алдынан өтүп кетип атып, ошончо тил үйрөнгөндүн ордуга сүйүштү үйрөнбөйсүнбү дейт экен. Чындыгында, урматтуу мусулман бир тууганым, ар бир нерседе, ар бир багытта өзүнүн илими бар. Мисалы, жөнөкөй эле мисал, стройканы билген адам, евроремонтту кылган адамга балким башка жумушту кыла албашы мүмкүн. Стройкада грузчик кылып жүргөн адам стройканы кыла албашы мүмкүн. Ар бир кесип ардактуу, ар бир нерсенин өзүнүн илими бар. Акылдуу математик, акылдуу бир данышман, илимдүү дейбизби, илимпозу дейбизби, математик, айтор, доктор ушинтип бир кемеге чыгат экен. Ушундай сыяктуу, ушул сыяктуу бир кайыкчыга чыгат экен. Кайыкчыга аны айтат экен, муну айтат экен, илимден сүйлөйт экен, билимден айтор баягы ова деп макулдугун берип угуп кетип жатты. Акыры айтып, сиз илимге көңүл бургансызбы? Математика окугансызбы? Илим окугансызбы десе, баягы жок, мен калакта жүрүп, кемеде жүрүп, илимге алганга, дипломго башка убакыт болгон эмес десе, айтор, аттиң ушунча өмүрүңүз текке кетиптир, бекке кетиптир дейт. Бул унчуккан жок. Бул калактын, кеменин калактары, кеме сабырга үйрөтөт дегендей, ал сабыр менен унчуккан жок. Кичинеден кийин борон болду, башка болду, чагылган болду, кеме жыгылды. Ошол учурда ар ким өзүнүн жанын сактай турган учур келди. Ошондо кайыкчы калакты кармаган кайыкчыга сиз сүзгөндү билесизби деди. Сиз сүзгөндү билесизби десе, жок, мен билбеймин деди. Анда сизин ошончо өмүрүңүз текке кетиптир дейт. Чындыгында ар бир нерсенин өзүнүн илими бар. Айтайын деген, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн кээ бир нерселерди анык, сөзсүз билишибиз керек. Акыйдадан болсун, фыхтан болсун, өзүгө керектүү илимдерди сөзсүз билишибиз керек. Суга келип суда сүзүп билишиң керек. Жөнөкөй мисалдарды билишибиз керек, урматтуу мусулман бир тууганым. Бул неематтарды көздүн карайгенде сакташыбыз керек. Көл неематы, суулар, тоолор, айтор бул жараткандын берген неематы. Булар көздүн карайгенде сакташыбыз бизге аманат. Аманатка эртең жооп беребиз. Ата бабаларыбызга таң калам, ушундай тоолуу, зоолуу, кендүү, жердүү жерлерди бардыгын бизге аманатка таштап, душмандар менен канын берип, жанын берип, таштап кеткен бул аманат жерлер. Ошондой аманат жерлерди, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн биз эмне кылып атабыз? Бирөөлөр бизнес арзыбаган акчаны деп ар кандай сойканаларды ачып жатат. Ар кандай жыпырык ойной турган жерлерди, алкогол, арак сатыла турган жерлерди, дагы бирөөлөр казино ачамын деп атат. Урматтуу мусулман бир тууганым, каны менен бул жерлерди сактап, урпактарыма калсын деп
жаным курман болсо болсун, урпактарым жакшы жашасын деп ата бабаларыбыз Манат, Семетей, Сейтек бардыгы ата бабаларыбыз бул жерлерди аманатка таштап кетти, жанын берип, канын берип. Бул жерлерди биз урпактары, бул жерлерди ушундай арамкана, союккана, башка бир нерселерди кылып атканыбызды билсе, кабырда жаткан Манас атабыз, Семетей, Сейтек бардык аталарыбыз кабырында тике турат го. Биз ушул нерсени ойлонуп аткан жокпуз, урматтуу мусулман Тууган. Демек, бул нерселерди көздүн карайгине сакташыбыз керек. Аллах Аллах берген нерселерге шүгүр кылыш, жаман нерсе баспа деди, баспаш керек. Аллах тыйган нерседе сөзсүз зыян бар. Пайда деген нерседе бар деген нерседе, кыл деген нерседе сөзсүз ага пайда бар. Демек, пайда бар жерге ташташыбыз керек кадамды, Аллахтын буйругун кылышыбыз керек. Айта турган маселе, урматтуу мусулман Тууганым, Аллахтын берген нематтарын сактайлы. Бул нематтар аманат, аманатты туура, так туура урпактарыбызга өткөзүп бериш бизге дагы аманат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.